Игнатьева Дильфирус Александровна. Анарлар жана чайник. Натюрморттор буюмдарды эле чагылдырганы менен сүрөтчүлөр алар аркылуу жылдын мезгилин, тартылган жерин же кайсы доор экендиги сыяктуу маалыматтарды көрүүчүлөргө берет. Дильфирус Игнатьевнанын натюрмортту жай турмушту айгинелейт. Дасторкондогу чыналар жана анарлар Борбордук Азия маданиятын көрсөтөт. Анарлар күз мезгили же кеч күз экендигин билдирет. Банкадагы варенье, айнек идиштеги шире 3 адам таттуу суусундуктан ичип, чай үстүндө жайбарат баарлашып жатышкандай. Ак дасторкон менен кара фон кошулуп, ортосунда боз жолоочуну пайда кылган. Бул сүрөттү 2-3 бурчтукка абдан кызыктуу жол менен бөлүп турат. Дильфирус дасторкондун ак фонундагы сары жолчосу бар ак чыналарды кесип койлук менен жайгаштырган. Бөлүнгөн анарлар ушунчалык реалдуу тартылгандыктан карап турган адам колго алып жегиси келет. Ачык күрөң түстөгү чайнектин түсү банканын капкагы жана алтын түстөгү чыналардын жолчолору менен түстөш болуусу төп келүүнү чагылдырат. Чайнектин, банканын, графиндин бетиндеги жарыктын жаркыроосу жарык оң тараптан түшүп тургандыгы терезе оң тапта болуп, эшик жарык экенин билдирип турат. Сүрөттүн жалпы маңызы жай, бакуат турмуштан кабар берет.